Барыңыздарга ассаламу алейкум. Лукашенко согушка 500 000 аскерди чогулталабыз дегени менен эмнени айткысы келди. Украинага чындап эле эки тараптан коркунуч барбы? Батышта азгырып жаткан Путин каалаган максатына жетеби? Зеленскийдин өтүнүчүнөн кийин НАТО согушка чыгабы? Сиз үчүн кызыктуу болгон бул тууралуу маалыматты көрүү жакшы. Болгону 15 секунд убактыңызды бөлүп, биздин видеого лайк басып, каналга жазылып, жанындагы кичинекей коңгуроону басыңыз. Сиздин колдооңуз чоң дем жана биздин ишибиздин натыйжасы болот. Кеттик. Украинадагы согуштун жаңы масштабка өтүү коркунуч күчөдү. Эксперттердин айтымында, буга чейин өз аймагына орус аскерлерин жайгаштырып, Украинага ракеталык жана абадан соккурууга уруксат берген Беларус эми ачык согуш башташы мүмкүн. Беларус бул согуштун катышуучусу болуп эсептелет. Ал Украинага тикелей кол салбаса да, агрессордун ачык колдоочусу катары санкциялык кысымга кабылууда. 7 ай өткөндөн кийин Лукашенко Беларус бул согушка катышып жатканын бир жума мурун жарыялаган. Биз эч кимди өлтүргөн жокпуз, бирок бул атайын операцияга катышып жатабыз. Беларус армиясынын Украина согушуна тартылуу коркунуч күчөдү дешет батыштык эксперттер. Лукашенко 7 айдан ашык убакыттан бери Путиндин шантажына туруштук берип келет. Бирок өткөн аптада бир нерсе өзгөрдү. Беларустун тышкы иштер министрлиги Украинанын элчисин чакырып, каршылык нотасын тапшырды. Украина бизге кол салууга даярданып жатат. Албетте, бул акылга сыйбаган нерсе. Киев үчүн эки фронтто согушу өтө кыйын экенин 5 жашар бала деле билет. Анын үстүнө Украинанын бүт максаты өз аймагын оккупациялоо. Дал ушул башка максат жок. Кечээ Беларустун коргоо министрлиги керек болсо 500 000 кишини мобилизациялай алабыз деп билдирди. Россиянын мобилизацияланган элинен 20 000 адам Беларуска жайгаштырылат. Ошондой эле Беларуска ирандык камикадзе учактары алынып келинүүдө. Эксперттердин айтымында Беларус түштүк жана батышта аскерлерин топтоп жатат. Ал ортодо Украина Беларустун ыктымал чабуулуна даярданууда жана маанилүү жолдорду казуу жана көпүрлөрдү жардыруу иштерин жүргүзүүдө. Украина өзүнүн 4 аймагын бошотуу операциясын күчөттү. Ушул тапта Беларус армиясы согушка кошулса, Киев аймагына коркунучтуу эске алуу менен армиянын бир бөлүгүн түштүк жана чыгыштан Украинанын түндүгүнө жылдырышы мүмкүн. Бул албетте бошотуу операциясын жайлатат. Орусиянын Херсонду жоготуу коркунуч күчөгөн сайын Беларустун согушка кошулуу коркунучу да өсүүдө. Путин Лукашенкону көндүрүү менен алек, балким мажбурлап жатат. Беларустун согушка киришинен тышкары, Орусия Крым көпүрөсүндөгү чабуулдан улам Украинага ракеталык соккурууда. Киевти, Львовду, Житомирди, Харьковду, Запорожьени чабуулга алды. Украин бийликтеринин айтымында каза болгондордун жана жарадарлардын саны көп. Дээрлик бардык объекттер жарандарга таандык. Аскерий объекттер жабыркаган эмес. Мектепке, көчөгө, жөө адамдар өтүүчү тилкеге жана балдар аянтчасына ракеталар түшүп жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский НАТОдон Орусияга өзөктүк курал колдонууга жол бербөө үчүн эскертүүчү соккурууга чакырды. Бул тууралуу Австралиянын Лоуи институтунун форумуна видео байланыш аркылуу катышкан Украин лидери билдирди.